Саламатсыңарбы, окуучулар? Ден соолуктарыңар жакшыбы? Азыркы абалдын шарттарын аткарып жатасыңарбы? Балдар, сөзсүз түрдө гигиеналык талаптарды туура аткарып, өзүбүзгө кам көрөлү. Анда китеп дептерлериңерди даярдаган болсоңор, бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы дарыгердин кабыл алуусунда. Алгач, сабактын максаты менен таанышып алалы. Сабактын максаты. Жаңы сөздөрдүн маанисин түшүнөсүңөр. Тазалыкты, ден соолукту сактоо керектигин билесиңер. Тема аркылуу кабыл алууңар, эске сактооңор, кыргызча сүйлөө кебиңер өсөт. Бири-бириңердин пикирлериңерди уга билесиңер жана тазалыкка тарбияланасыңар. Дарыгер деген ким? Билесиңерди, балдар? Алар биздин ден соолугубуз үчүн кам көргөн мыкты кесип ээлери. Биз кандай жагдайда барсак да, алар жылуу күтүп алып, ден соолугубузду жыңдоого аракеттенишет. Анда эмесе, китебибиздин 130 бетинде берилген биринчи көнүгүүгө карайбыз. Көнүгүүдө дарыгер менен баарлашуудагы бир нече сөздөр камтылган. Ал сөздөрдү окуп чыгып, дептерибизге жазабыз. Эми балдар, китептин 131 бетинде берилген сөз айкаштарына көңүл бурабыз. Бул көнүгүүдө мааниси жактан туура келген сөз айкаштарын бириктирип жазабыз. Мисалы, терең деген сөзгө дем алыңыз деген сөздү бириктирсек, терең дем алыңыз деген сөз айкашы пайда болот. Анда ушул сөз айкаштарын камтыган 3-чү көнүгүүдөгү дарыгердин кабыл алуусунда деген диалогду силер менен биргеликте окуп чыгабыз. Кечиресиз, кирсе болобу? Кириңиз. Олтуруңуз. Сизге эмне болду? Доктор, башым ооруп жатат, алым жок. Качандан бери? Этиңиз ысыган жокпу? Көрөлүчү? 2 күн болду. Тамагым ооройт, чүчкүрөм, жөтөл да бар. Оозуңузду ачыңыз. Тамагыңыз кызарып калыптыр. Этиңиз да ысык экен, 38 градус. Келиңиз тыншап көрөйүн. Терең дем алыңыз. Сизге сасык тумоо тийген. Дары жазып бересизби? Мына рецепт. Бул дарыларды тамактан кийин учмал ичиңиз. Тамагыңызды чайкаңыз. Төшөктө жатыңыз. Жума күнү мага кайра келесиз. Рахмат, жакшы калыңыз. Мына балдар, дарыгердин кабыл алуусундагы баарлашуу этикасында үйрөнүп алдык. Анда эмесе, сабагыбыз ушуну менен аяктады. Үйгө тапшырманы жазып алгыла. Үйгө тапшырма. 132 бет, 5-чи көнүгүүдө берилген сүйлөмдөрдө көп чекиттердин ордуна айын мүчөсүн коюп жазгыла. Мисалы, мен барайын, мен көрөйүн, мен келейин, мен карайын, мен төлөйүн, мен окуйун. Үй тапшырма түшүнүктүү болгон болсо, кийинки сабакта көрүшкөнчө балдар. Ар дайым ден соолукта болгула.